Assalamu алейкум. Бүгін дағы сіздерге максималды пайда бере тұрған маалыматтар менен бөлүшкөн аракет кылам. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейинки видеолордо дагы айтып өткөнмүн. Адам үчүн энергиянын негизги булагы бул глюкоза. Туура түшүнүшүңүздөр үчүн жөнөкөйлөштүрүп айткан аракет кылайын. Биз күнүмдүк турмушта кыймылдап жүрүшүбүз үчүн, кандайдыр бир иштер менен алектенишибиз үчүн, акылыбызды иштетишибиз үчүн, деги эле баардык жашоодо боло турган аракеттерди кылышыбыз үчүн албетте энергияга муктаж болобуз. Кудум эле унаа бензин менен жүрө турган сыяктуу эле адам дагы ошол сыяктуу энергия менен жүрөт. Ал энергия глюкоза деп аталат. Глюкозаны биз тамак аштан алабыз албетте. Биз жеген тамак аштын көпчүлүгүндө глюкоза бар. Глюкоза негизинен углеводдордон алынат. Углеводдорго жер жемиштер, мөмө жемиштер жана канттар кирет деп айтсак болот. Жөнөкөй эле мына кантты көрсөтөйүн. Мунун ичинде бирок өтө көп нерселер бар. Мисалы, ошол эле нандагы углеводко кирет, токоч, канттар, шоколадтар, ушулардын көпчүлүгүндө углевод бар. Алар биз үчүн энергиянын негизги булагы болуп эсептелинет. Чындыгында бул нерселерсиз биз жашашыбыз кыйын, бирок көпчүлүк адамдар маани бере бербеген энергиянын дагы бир булагы бар. Бул кетондор деп айтылат. Кетондор биз аларды дээрлик колдонбогонубуз үчүн же болбосо алар энергия катары көп учурда колдонулбай калгандыгы үчүн аларга анча маани берилбейт. Ушул биздин чоң катачылыгыбыз. Анткени глюкозаны энергия катары колдонуу менен бирге биз аны ашыкча колдонуу аркылуу же болбосо керексиз болгон углеводдорду көп колдонуу аркылуу организмибизди кыйнап коебуз жана айрыкча ооруларга, жаман ооруларга чалдыгып, башыбыз дарыдан чыкпай калат. Бүгүн мен сиздерге ошол чуңкурдан же болбосо баарыбыз батып калган баткактан чыгуунун бир айласын айтып берген аракет кылам. Эгерде сиз 2 жумага же болбосо дээрлик андан да көп убакытка чейин кантты жебей кое турган болсоңуз, ушул эле мен көрсөтүп өттүм айдоодөгү ушул кантты. Бул канттын ичинде мен айтып өттүм, ошол эле нан дагы бар, ошол эле токоч дагы бар, ошол эле суусундуктар бар, кола, фанта, дүшес дейбизби, иши кылып ушул курамында глюкоза болгон, глюкозага айлана турган углеводдор болгон баардык нерселер ушул кант деп бир сөз менен айтып өтсөк болот. Эгерде биз ушуларды 2 жумага токтотуп койсок эмне болот? Ошону билели башта. Эгерде биз ушул кантты жебей кое турган болсок, организмибизде 8 жакшы өзгөрүү болот. Бирок бул чек эмес, андан сырткары дагы көп жакшы өзгөрүүлөр болот. Бирок мен сиздерге ушул айрымдарын эле айтып коеюн. Биринчиден, эгерде биз кантты жебей кое турган болсок, ошол кантка болгон табитибиз жоголот. Же болбосо ошол 2 жума жебей койгондон кийин муну анча эле жегибиз келбей калат. Кээде эле жегибиз келбесе, көп учурда ага болгон организмибиздин күчтүү каалоосу жоголот. Андан сырткары биз ушул углеводдорду күнүмдүк турмушта көп жегенибизге байланыштуу ачкалыгыбыз дагы өтө көп болуп, дайыма бир нерселерди жегибиз келип жүрөт. Эгерде биз жебей койсок аларды, дээрлик ачка болбой калабыз. Күнүнө 2 жолу, балким 1 жолу эле тамактануу аркылуу кадимгидей өзүбүздү жакшы сезип калабыз. Үчүнчүдөн, терибиздин абалы өтө жакшы болуп өзгөрөт. Бул гормондорго байланыштуу. Айрым гормондор көбөйүп, азайып кеткендиктен терибизде ар кандай терс нерселер чыга баштайт, айрыкча жүзүбүздүн, бетибиздин терисинде. Эгерде биз токтото турган болсок, ушул нерсе дагы жакшы жагына өзгөрүп, бетибиз тунуп, жакшынакай болуп калабыз. Жана ашыкча чарчоодон жоголобуз. Ар дайым өзүбүздү сергек сезип,
көлү күчтүү жүрөбүз. Бул 4-нчү пайдасы болду. 5-нчи пайдасы бөйрөгүбүздүн иши жакшырат. Деги эле баардык эле органдарыбыздын иши жакшырат. Ашыкча зыяндуу нерселерден арылабыз. Мисалы, ашыкча суулар менен ашыкча майлар организмибизде ар дайым топтолуп жүрөт. Ушул тартипти аткаруу менен бирге, ошол ашыкча углеводду колдонууну токтотуу менен бирге биз организмибиздеги ашыкча майлар менен суулардан арылабыз. Бул 5-нчи пайдасы болду. 6-нчы пайдасы маанайыбыз көтөрүлөт, өзүбүздү абдан жакшы сезип, кыскасы ар тараптан жакшыланат. Дагы айта берсем көп, ушуну менен эле чектелейин. Сиздерге бул жакшы түрткү болду деп ойлойм. Ушул углеводду токтотууга болгон шыктанууңузду. Эгерде ушул нерсени кыла турган болсоңуз, дароо эле сизде суроо пайда болот ушул нерселерди кылыштан мурда. Эгерде мен углевод жебей турган болсом, жер жемиш жебесем, мөмө жемиш жебесем, нан жебесем, шириндиктерди жебесем, суу ичпесем, анда эмне жеш керек, эмне ичиш керек? Сиз жей турган, иче турган нерселерди толтура ичимдиктен баштайын, табигый эле суу, чай, бирок кофе дагы болбой калат. Анткени кофенин курамында дагы кант бар. Ичсеңиз кара кофе ичсеңиз болот. Жана дагы өзүбүздүн улуттук суусундуктарыбыз бар. Аларды ичсеңиз болот. Эми жей турган нерселерге келе турган болсок, жер жемиштерден баш тартуунун кереги жок. Алар глюкозага айланганы менен башка углеводдордон айырмаланып, алар өтө шашпай жай сиңгендиктен инсулиндин көп бөлүнүп чыгуу ушундай көп бөлүнүп чыкканда инсулин организмибиз чарчап кыйналат. Ошондуктан эгерде биз углеводду азайта турган болсок, ал нормасында эле же болбосо бир аз ошол уйку безибиздин дагы иши жеңилдеп, жакшыланып калат деп айткым келет. Ушундай. Жана дагы айта берсем, эгерде биз ушундай жакшы нерселерге өзүбүздү түртө турган болсок, албетте кыйынчылыкты сезебиз башында 3 күн, балким 4 күн. Бирок андан ары кадимгидей эле көнүп калабыз. Эгерде тартип менен өзүбүздү көзөмөлдөй алсак. Жей турган нерселерге дагы токтоло кетейин. Ошол жер жемиштерди жей беребиз. Дагы ар кандай тамак аштарды даярдалган, ошолордун ичинен камырды жебей коюш керек болот. Тамак бар болсо, жей турган болсок, курамында камыр болсо ошону жебей коюш керек болот. Жана дагы жей турган нерселерге сыр бар, муну дээрлик жебейбиз күнүмдүк турмушта. Белокко бай тамактарды жесек болот. Жумуртка, эт, балык, ушуларды күнүмдүк рационго киргизүү аркылуу организмибизди күчтөндүрөбүз. Бул нерсеге киришкенде бир киришүү керек. Аны мен айткан нерселерди бир угуп чыккандан кийин өз алдыңызча дагы бир аз изилдеп туруп, күнүмдүк турмушта эмнелерди жеп ичишиңиз керек экендигин тизмесин жазып алсаңыз жакшы болот. Жана аткарып көрүңүз, организмиңиз жакшыланыш үчүн, иммунитетиңиз бекемделиш үчүн, оорудан алыс болуш үчүн. Дагы бир жакшы пайдасын айтышты унутупмун. Эгерде сиз ошол углеводду 2 жумага тототуп турган болсоңуз, ар кандай өнөкөт оорулар козголбой калат, денебиздеги ар кандай ооруксунуулар жоголот. Кыскасы абдан жакшы өзгөрүүлөр болот. 2 жума жебей койгондон кийин андан ары деле бул тартипти өзүңүз жакшы сезип калгандан кийин улантасыз деп ойлойм. Албетте кээде жеп турасыз, өзүңүздүн балким конокко барганда же болбосо өтө бир сагынган убакта, башка убакта болсо ушул тартипке көнүп алсаңыз өзүңүз үчүн өтө жакшы болот. Узак өмүр сүрөсүз. Адам оорубагандан кийин демек анын ден соолугу дагы абдан жакшы болот. Ушул нерселерди аткарганы бир жолу болсо дагы аракет кылып көрүңүз. Натыйжасы кандай болгонун
комментарийге калтырсаңыз абдан жакшы болот. Башкалар дагы ошол сиз аткарып көргөн нерсени аткарышкандан кийин. Азырча ушул бүгүнкүгө. Буюрса мындан дагы жакшы маалыматтарды сиздер менен бөлүшө бермекчимин.